Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ең алғаш жаратқан Аллах субхану ва таалаға шексіз мақтар болып болсын. Андан кейін сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла тааланың үзгілтіксіз салауат саламдары болсын. Алла тааланың жалғыздығына иман келтіріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламдан сүннетімен жақан сіздерге дағы дайыма Алла тааланың үзгілтіксіз рахматы мерими, хидаяты нұру, адал ырысқысы, берекесі бола берсін. Урматтуу мұсылман бір туғандар, бүгінгі жұма күніңіздер құтты болсын. Жаратқан Аллах субхану ва таала мына ушундай берекелүү куттуу күндү аткарган бардык жакшы иштериңиздерди, ибадатыңыздарды, дуа тилегиңиздерди, жума намазыңыздарды Алла таала кабыл кылган болсун. Алла таала Кур'ан Каримде айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Мен амила салихан мин закарин ау унса ва хува муъминун фаланухияннаху хаятан тайyiba." Бул аятта Аллах субхану ва таала айтат: кайсы бир мусулман аял же эркек бұл дүйнөдө жакшы амалдарды аткарган болсо, ал Аллага ишенип, пайгамбарыбызга ишенип, чыныгы иманы менен мына ушуларды аткарган болсо, аларга биз жакшы жашоо беребиз дейт. Негизгиси бул дүйнөдө дагы, андан кийин негизгиси бул акыретте дагы чыныгы түбөлүктүү бейишти тартуулайбыз дейт. Мына ошондон момун мусулмандын бул дүйнөдөгү бактылуу болуусу, анын негизги сыпаттарынын бири бұл мына ошол Аллаху субхану ва тааланын разычылыгын издеп, мына ошонун негизинде жашоо экен. Алла таала Кур'анда айтат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен адамдар менен жиндерди ибадат кылуу үчүн жараттым дейт. Аллаху субхану ва таалага ибадат кылгандан кийин мына ушул жер бетинде өнүктүрүп, өстүрүп, ынтымакта, биримдикте жашоону Алла таала баарыбызга парыз кылган. Мына ошондон биздин момун мусулмандын бул дүйнөдөгү негизги жашоосу, ошол жашоосундагы анын бактылуу болуусу, туура жашоосу, жан дүйнөсүнүн бейпил болуусу мына ошол жакшы амалдарга, жакшы мамилеге байланыштуу экен. Мына ошондуктан биздин алымдарыбыз айтат: чыныгы момун мусулман, чыныгы бактылуу момун мусулман бул дайыма өзүнү оңдогонго аракет кылып, жана бирөөнүн айыбын издебеген, бирөөнүн кемчилигин издебеген адам, мына ошол чыныгы мусулман дейт. Анткени ал бул дүйнөдө өзүнө өзү эмне кылат, эсеп китеп берет. Умар ибн Хаттаб айткан экен: "Хасибу анфусакум кабла ан тухасабу." Силер өзүңөрдү бул дүйнөдө эсеп китеп кылгыла. Эртең Алланын алдына барып эсеп китеп берерден мурда. "Вазину анфусакум кабла ан тузану." Бүгүнкү бул дүйнөдөгү кылган амалыңардын, айткан сөзүңөрдүн баарын силер эмне кылгыла? Бул дүйнөдө таразага тарткыла. Эртең Аллаху субхану ва тааланын алдында барып таразага тартылардан мурда. "Фаинаху ахвана алейкум фи хисаби гадан." Анткени мына ушундай амал кылуу эртең Алланын алдында эсеп китеп бергенде өтө жеңил болот дейт. Андан кийин силер тазайяну лил ардил акбар. Мына ошол эң бир чоң күнгө, эсеп китеп күнгө силер даярдангыла. Анткени ал күнү эч бир нерсе Алла таалага жашыруун болбойт дейт. Кымындай нерсе дагы Алла таалага жашыруун болбойт дейт. Мына ошондон биз бул дүйнөдө колдон келишинче чыныгы бактылуулукту, мусулманчылыкты каалаган болсок, анда жан дүйнөбүздү байытып, ибадаттарды аткарып, бирөөлөрдүн ишине киришпестен, алардын кемчилигин, айыптарын издебестен өзүбүз оңдогонго аракет кылышыбыз керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өз хадисинде айтат: "Инна Аллаха ла янзуру иля суварикум ва ла иля амваликум." Кыяматта Аллах субхану ва таала силердин тышкы келбетиңерге, силердин мал мүлкүңөргө карабайт. "Валекин янзуру иля кулубикум ва амаликум." Кыяматта эсеп китепте Алла таала силердин жүрөгүңөргө жана силердин кылган амалыңарга карайт дейт. Мына ошондон эсеп китеп кыяматта мына ошол амалдардын негизинде болот. Биз колдон келишинче бул дүйнөдө убакытты пайдаланып, Алла таала берген мүмкүнчүлүктү пайдаланып, эмне кылышыбыз керек экен? Жакшы иштерди аткарганга аракет кылып калышыбыз керек. Пайгамбарыбыз айтат: "Я машура ман амана билисанихи ва лам ядхул иману калбаху." Пайгамбарыбыз жана мунафыктарга, эки жүздүүлөргө айтат: "О тили менен иман келтирип, иман жүрөгүнө кирбеген адамдар, силер мусулмандардын артынан сүйлөбөгүлө. Аларды гыйбат кылбагыла. Алардын кемчилигин издебегиле. Ким мусулмандын кемчилигин издеп ачкан болсо, Алла таала эртең анын кемчилигин кыяматта ачып коет дагы, бардык элдин алдында кыяматта уят кылып коет" дейт. Мына ошондуктан биз мына ушул нерседен дагы өтө этият болушубуз керек. Демек биз өзүбүзгө өзүбүз иштеп, өздүгүбүздү бекемдеп,
Аллага ишенип пайгамбарыбыздын насааттарын айткарган болсок, демек биз чындыгы бактылуу, чындыгы мусулман болуп эсептелет экенбиз. Андан кийин ошол мусулмандын дагы жакшы бир бактылуулугунан десек болот, анын жакшы сапаттарынан десең болот. Мусулман адам бул жашоонун чынын, анын чындыгын түшүнө билет экен. Анын чындыгы бул дүйнө, бул убактылуу дүйнө. Ал эми кыяматтагы жашоо бул түбөлүктүү жашоо. Ошондуктан мусулман адам бул дүйнөдөн убакыттын олжолуу экендигин билип, ага олуттуу карап, ага такыр кайдыгер карабастан, капилетте калбастан, мына ошону туура пайдаланганга эмне кылат экен? Аракет кылат экен. Демек, убакыт биздин эң бир чоң капиталыбыз экен. Бул дүйнө канчалык болбосун, бул убактылуу деп эсептелинет экен. Мынау Абид Дунянын Зухд деген китебинде мындай келет экен. Муну Анас ибн Малик радиаллаху анху рубаят кылат. Нух пайгамбарга өлүм периштеси келген экен. Анан айткан экен: "О эң узун жашаган, узак жашаган Нух пайгамбар, бул дүйнөнү кандай таптың?" деген экен. Бул дүйнө сага кандай өттү? 950 жыл жашадың, кандай өттү дегенде, ал айткан экен: "Мен бир бөлмөгө, ал бөлмөнүн 2 эшиги бар болсо, ошол эшиктен кирип, бул эшиктен чыгып кеткендей болдум. Ошол бөлмөнүн ортосунда бир аз туруп, кайра чыгып кеткендей болдум" деген экен. Демек, 950 жылды пайгамбар мына ушундай сыпаттап атат. Эми Нух пайгамбар 950 жыл жашаган болсо, анын 300 жылын пайгамбар болгонго чейин жашаптыр. Анын 300 жылын пайгамбар болгондон кийин элди дават кылып жашаптыр. Андан кийин 350 жылын багы топон суу каптагандан кийин жашаган экен. Демек, ушунча убакыт деле багы Нух пайгамбар айткандай көз ирмем сыяктуу өлүп өтүп кетти дейт да. Мына ошондо биздин убагыбыз ага караганда деле аз. Мына ошондон башка бирөөлөр менен ишибиз болбой, биз өзүбүз эмне кылып, бекемдеп ыйманыбызды, ибадат кылып, жакшы иштерди аткарып, үй бүлөнү жакшы карап, балдарга тарбия берип, Алла Таалага колдон келишинче жакын болгонго аракет кылышыбыз керек экен. Пайгамбарыбыз айтат: "Ниматани магбунун фихима касирун минан нас." Эки немат бар Алла Таала берген, аны көпчүлүк адамдар туура колдонбой алданып калышат дейт. Анын биринчиси ден соолук, экинчиси бош убакыт дейт. Демек, биз убакытты дагы пайдаланганды жакшы билишибиз керек. Эртең бир убакыт келип калат, бир жакшы иш аткарайык десек, убакыт таппай калабыз. Же болбосо бир аткаралы десек, жакшы бир мүмкүнчүлүк, ден соолук бизге мүмкүнчүлүк бербей коюшу мүмкүн. Мына ошондон убакытты дагы туура үнөмдөп, ден соолук барда дагы жакшы амалдарды, жакшы иштерди аткарганга аракет кылып калышыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ла тазула кадама абдин яумал кияма хатта юс'ала ан умрихи фима афна." Кыяматта эсеп китеп болгондо адамдын баласы ушул төмөнкү суроолорго жооп бермейинче бир кадамда буту жылбайт дейт, бир кадамда баспайт дейт. Биринчиси, бул өмүрүн кандай өткөрдү? Алла Таала берген өмүрдү кандай өткөрдү? Кайсы жака сарптады? Жакшылык жакабы, жаман жакабы? Мына ушунун баарына эсеп китеп берет экен. Ва ан илмихи фима фаал. Алган илимине кандай амал кылды? Мына ошол жөнүндө эсеп китеп берет экен. Ва ан малихи мин айна иктасабаху фима анфакаху. Андан кийин акчаны, тыйынды кайдан тапты? Алла Таала берген рызкыны аны кандай сарптады? Андан кийин ва ан жисми фима абла. Алла Таала жашоо берди, мондай дене берди. Мына ошол денесин эмне нерсеге иштетти? Мына ушуларга жооп бермейинче кадамы жылбайт дейт. Бул жерде дагы момун мусулман чындыгында бул дүйнөдөгү убакытын туура үнөмдүү пайдаланганга дайыма аракет кылышы керек. Андан кийин чыныгы момун мусулмандын сапаттарынан бул Алла Тааланы дайыма эскерип жүрүү, мусулмандын жан дүйнөсүнө бактылуулукту, бейпилдикти берет экен. Алла Таала Куранда айтат: "Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб." Алла Тааланы зикир кылуу менен, эстөө менен жүрөктөр эс албайбы дейт. Демек, адам баласы Курандын аяттарында келгендей, Алла Тааланы туруп, басканда дайыма истигфар айтып, зикир кыла берген болсо, бул болсо дагы адамдын туура жолдо жүргөнүнө, күнөөдөн алыс болгонуна, дайыма Алла Тааланы зикир, ибадатка жакын болгонуна дайыма түрткү болот. Мына ушул нерсе менен адам баласы бул дүйнөдө бактылуулук,
бейпейіл жашоого жетет экен. Андан кийин кыяматтагы жашоо бул чынында Алла Тааланын бейиш менен сыйлыгы болуп эсептелинет. Ошондон пайгамбарыбыз Муаз ибн Жабал радиаллаху анху руаят кылган хадисте мындай деп айтат: "Ала ухбирукум би хайри амаликум." Силерге эң жакшы амалды айтайынбы? "Вазкаха инда маликукум." Ал эң таза, эң жакшы Алланын алдында. "Жана арфауха." Силердин даражаңарды эң бийик кылат Алланын алдында. Алтын менен күмүштү кайрымдуулук кылып сарптагандан да жакшы дейт. Мына ошол амалдарды силерге айтайынбы дегенде, сахабалар ооба айтыңыз дегенде, пайгамбарыбыз зикруллахи азза ва жал, Аллах субханаху ва тааланы дайыма эстеп жүрүү дейт. Дайыма эстеп дегенде Алла Тааланы субханаллах, алхамдулилlah, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, астагфируллах деп, мына ошол Алла Тааланы аруулап, тазалап, Алла Тааланыдан шүгүр айтып, мактоолорду айтып, Алла Тааланы жалгыздап, Алла Тааланыдан жардам сурап, мына ушундай истигфар сурап, дайыма тилибиз ушу зикир менен нымдалып жүргөн болсо, бул биздин жан дүйнөбүз үчүн өтө жакшы экен. Бул жерде Абу Дарда радиаллаху анху мындай деп айтат: "Ликулли шейин жалаун." Ар бир нерсени тазалай турган нерсе бар дейт. Кээде дат баткан нерсени да тазалай турган нерсе бар. "Ва жалаул кулуби зикруллах." Ал эми жүрөктү тазалай турган нерсе бул Алла Тааланы зикир кылуу экен. Биз мына ошо Алла Тааланы зикир кылуу менен жүрөгүбүз тазаланат экен. Таквалык менен ибадат кылуу менен жүрөгүбүз тазаланат экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисинде айтат: "Аяжизу ахадукум ан яксиба фи кулли яумин алфа хасана." Сахабаларга айтып атат да кайрылып: "Силер бир күндө 1000 сооп ала албайсыңарбы?" дейт. Ошондо бирөөсү турайт: "Я Расулаллах", туруп сурайт да: "Кантип биз 1000 сооп ала алат элек бир күндө?" Дегенде пайгамбарыбыз айтат: "Юсаббиху ми'a тасбиха." 100 жолу тасбих айтсаң, Аллах субханаху ва таала сага 1000 жакшылыкты жазат, сенден 1000 кемчиликти кетирет дейт. Демек бул тасбихти айтуу менен. Бизде тахмидтер бар, алхамдулилlah деген сөздөр бар, ла илаха иллаллах деген сөздөр бар, астагфируллах деген сөздөр бар. Мына ушулардын бардыгыны биз эмне айтуу менен, зикир кылуу менен биздин баягы жан дүйнөбүз байыйт экен, өзүбүздү өзүбүз көзөмөл кылат экенбиз, таквалык даражага көтөрүлөт экенбиз. Мына ошондон дайыма биз Алла Тааланы зикир кылалы. Бул дүйнөдөгү азыркы чындыгында эң бир кризис бул адеп ахлак кризиси болуп атат. Мына ошол жан дүйнөнү байытуу менен гана биз бактылуу боло алат экенбиз. Биз Алла Тааланын берген бизге буйруктарын аткаруу менен бактылуу боло алат экенбиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын көрсөткөн жол менен жүргөндө гана биз чыныгы бактылуулукту таба алат экенбиз. Мына ошондон жана биз айтып өтүп кеткендей, бул дүйнө убактылуу болгондуктан биз колдон келишинче ушул ибадаттарды, намаз окуп, мына орозо кармап, зикирлерди айтып, колдон келишинче эмне кылышыбыз керек экен? Көп ибадат кылышыбыз керек экен. Андан кийин чыныгы момун мусулмандын сапаттарынын бири бул чындыгында адамдын жүрөгүнө жеңилдик берет, жан дүйнөсүн байытат, адамдын ички дүйнөсүн бейпил кыла турган жакшы бир амалдардан бул пайгамбарыбыздын бизге берген жакшы бир насааты. Пайгамбарыбыз айтат: "Ла табагаду." Бири-бириңерди жаман көрбөгүлө. "Вала тахасаду." Бири-бириңерге ичи тарлык кылбагыла. "Вала тадабар." Бириңер экинчиңерге артыңарды салбагыла. Андан көрө айтышкандан, талашкандан, урушкандан көрө силер Алла Таала жолунда бир тууган болгула дейт. Мындайча айтканда, бул жерде пайгамбардын хадисинен биз жүрөгү имандын булагы болгон жүрөгүбүздү тазалап эле алган болсок, бирөөгө болгон эч кандай ичи тарлыгыбыз жок болсо, бирөөдү жаман көрбөсөк, жүрөгүбүз мына ошол нерселерден таза болгон болсо, биздин жашообуз чыныгы бактылуулук болот экен. Акылдын, пикирдин, ой жүгүртүүбүздүн жеңилдиги, бейпилдиги болот, жан дүйнөнүн бейпилдиги болот. Мына ошондон дайыма биз баягы адамдын амалын буза турган, адамдын ыйманын алсырата турган нерселерден алыс болушубуз керек. Себеби пайгамбардын хадисинде келет, адам аябай ичи тар болсо, анын кылган амалдары баары күйүп жок болот дейт. Мына ошондон баягы күйүп жаткан отунга сууду сепкен болсоң, куйган болсоң, от өчүп калат. Мына ошол сыяктуу ичи тарлык адамдын кылган жакшылыктарын баарын өчүрүп жокко чыгарып салат дейт. Мына ошондон биз мына ошол нерседен карманышыбыз керек. Эми кээде жашоодо болуп калат, тарнышып, капалаш болгон учурда пайгамбарыбыз айтат: "Ла яхиллу ли муслимин аяхжура ахаху фауфа саласата аям." Ушундай эле тарныш болуп калса, 3 күндөн ашырбагыла дейт.
3 күндөн кийин жолукканда эмне болуш керек дейт? Бири-бирине жолугуп саламдашып, тарынышын жазыш керек дейт. 3 күндөн ашыга уруксат берилбейт экен. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Афдалун наси махмумул калб." Багы адамдын тили чынчыл болсо, анын жүрөгү жумшак, таза, эч бир ичи тарлык, көрө албастык жок болгон болсо, бирөөгө мындай бир тарыныч, ушундай нерселер жок болгон болсо, мына ошол адам эмне булар бейишке кирет дейт да пайгамбарыбыз айтат. Андан кийин пайгамбарыбыз айтат: "Кимдин ичи тар болсо, ким аябай сөз ташып ушакчы болгон болсо, ким сыйкырлык кылган болсо, ал менден эмес, мен дагы андан эмесмин" дейт. Демек, биз мына ошого окшогон жаман сыпаттардан, жаман нерселерден дайыма арылганга, алыс болгонго биз аракет кылышыбыз керек. Себеби имандын булагы болгон жүрөгүбүздү биз дайыма эмне кылышыбыз керек? Тазалашыбыз керек. Мына могул жерде дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде келет: "Ва иннал хасада ла яакулул хасанат." Ичи тарлык адамдын жакшылыгын жокко чыгарат. "Кама таакулун нарул хатаба." Багы күйүп жаткан отко суу сепкен сыяктуу дейт. Мына ошондуктан биз амалдарды кандай кылабыз? Амалдарды өтө аракет кылып, ыйман менен, ихлас менен, көптөгөн убакыттарды кетирип, кээде кечке орозо кармайбыз, ажылык умра сапарларга барабыз, намаздарды окуйбуз. Бул деле өзүнчө бир машакаттуу иш. Ошо машакаттуу болгондуктан Алла Таала бизге көптөгөн соопторду берип атат. Мына ушул бакы кылган амалдарыбызды биз мындай болбогон бир ичи тарлык менен, көрө албастык менен, же бир текеберлик менен жокко чыгарып албашыбыз керек. Андан кийин чыныгы момун мусулмандын сапаттарынын бири дайыма баягы сүйлөгөндө дагы жакшы сүйлөп, жакшы сөздөрдү тандап, анан башкаларга жаман айтпаган экен да. Ошондон биздин алымдарыбыз айтат экен, мына адамдын жүрөгү бул эгин талаа сыяктуу дейт экен. Эгер ага жакшы нерсе сепкен болсоң, жакшы нерсе чыгат. Мына ошондой сыяктуу эле жакшы сүйлөгөн болсоң, алга деле багы адамдын тилиге дагы, адамдын жүрөгүдөгү нерсе чыгат деп айтылат экен. Мына ошондуктан бакы пайгамбардын хадисинде келгендей: "Инналлаха таййибун ла якбалу илля таййибан." Аллах субханаху ва таала аруу, таза, улуу зат, таза нерсени гана жакшы көрөт. Демек, биздин таза зикирибизди жакшы көрөт, таза ибадатыбызды жакшы көрөт, таза кайрымдуулук иштерибизди жакшы көрөт. Биздин кээде жакшы сүйлөгөп койгон болсок, ал дагы садака дейт пайгамбарыбыз. Мына ошол нерсени жакшы көрөт. Андан кийин пайгамбарыбыз айтат: "Иннал абда ла ятакалламу би калиматин." Бир пенде бир сөз сүйлөйт, ал сөзү Алла Тааланын ыраазылыгына татыктуу болот дагы, кыяматта Алла Тааланын ал адамга ыраазычылыгы болот дейт. Мына ошондуктан биз колдон келишинче эмне кылышыбыз керек экен? Бул дүйнөнүн убактылуу экенин билип, ошол эле учурда бизге берген жан аманат экенин, бизге берген убакыттар дагы аманат экенин билип, биз колдон келишинче жакшы амалдарга аракет кылалы. Анткени өлүм деген нерсе бул күттүрбөй келе турган нерсе. Алла Таала Куранда айтат: "Эгер аларга эгер ажал келип калган болсо, Алла Таала жазган учурдан бир секунд мурда да кийин да келбейт дейт. Ошол учурда келет дейт. Мына ошондон бул күттүрбөй келген нерсе болгондуктан биз колдон келишинче эмне кылышыбыз керек экен? Мына Алла субханаху тааланын биздин чекебизге берген ырыскыга канаат кылып, ырыскыны адалдан издеп, колдон келишинче ибадат кылып, Алла Тааланы берген сыноолорго, ар кандай сыноолор болуп калат. Оору сыноосу болот, соододагы сыноо болушу мүмкүн, эгиндеги сыноо болушу мүмкүн. Мына ушулардын баардыгы Алладан деп билип, сабырдуулук кылып, тескерисинче Алла Таалага бата дуа тилек кылып аракет кыла берген болсок, мына ошондо биз Алла Тааланын ыраазычылыгына жеткен болобуз, ыйманыбыз бекем болгон болот. Жараткан Аллаху субханаху ва таала баарыбызды Куран аяттарына, пайгамбардын сүннөттөрүнө амал кылгандардан болсун, кылган болсун, амал кылганда да ихлас менен амал кылгандардын катарына кошкон болсун. Аллаху субханаху ва таала баарыбыздын ыйманыбызды бекем кылып, ибадатыбызды кабыл кылсын. Ар бир үй бүлөдө ынтымак, береке, тынчтык болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, дагы бир жолу жума күнүңүздөр маарек болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.